2 жылда бир өтө турган балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын алкагында мэрлердин жолугушуусу болуп өттү. Иш-чарага Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы балдар фондунун жетекчиси Саман Жоңтапа жана 30га жакын кала башчылары катышты. Сынактын жүрүшүндө 2023 Разаков шаары жеңүүчү деп табылып, 3 миллион сом утуп алган. Ал эми экинчи орунга 2 миллион сом, үчүнчү орунга 1 миллион сом сыйлыктар каралган. Жаштарга шарт түзүүгө багытталган сынак алгач эл аралык уюмдардын колдоосу менен башталса, азыркы күндө мамлекет өз колуна алган. Мэрлердин жолугушуусунда сынакка кош көңүл карабай, активдүү катышууга жана жаштарга жакшы шарт түзүүдө шаар жетекчилеринин ролу маанилүү экендиги айтылды. Кийинки жылы 2025 жылы мурдагыдай болуп кош көңүл болбостон жакшы бир кызыгуу менен даярданалы деген нерсе да. Разаков шаары мисалы үчүн 2023 жылы 3 миллион сом утуп алган. Азыр ал жакка барып көрсөңүздөр болот. Балдарга анан жаштарга ыңгайлуу бир сонун сейил бак, ошол жерде оюн зоок аттракциондору менен салып коюшту. Ал Разаков шаарынын бир конок сыйлуу жайына дагы айланды десек болот.